Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Алмаз Акунжанович? Алмаз Акунжанович, менде мындай суроо бар да, бизде Кыргызстанда акыйкат качан кирет? Ошондой күн болобу акыйкат келген? Мисалга алалы да, мына жер участогу боюнча. Жер участогуна 30 жылдан бери очередте турган адамдар бар да. Бирок жакында эле президенттин указы менен сиз билесиз, элдер жана жерлерди басып алган жерлерди закондоштуруп бердик. Басып алган жерлерди. Бирок очередте мен ушул Кыргызстандын жаранымын деп очередте турган адамдар 30 жылдан бери жерлерди алып элек да. Эми айта берсе проблемалар көп Алмаз Акунжанович. Мисалы больницалар. Неге больницаларды биз бекер дейбиз да, анан баргандан кийин эле больницаларды акча алышат да. Ошондой эле соттор Алмаз Акунжанович. Жазбай деле койсоңуз болот. Ошондон кийин деле соттор Алмаз Акунжанович. Канча ушул мага келген каттардын 50%-ынан ашыгы соттор боюнча да. Акыйкатсыз сот. 2 айда, 3 айда судебный процесс бүтө турган нерсени 2 жылда неметишет. Андан көп аферисттер жана чыгып алганчы. Аферисттер билесизби, пробация деген экенин билет. Аферисттер элдерден акчаны чогултат да отуруп алышат түрмөгө. Чыкпай отуруп алышат ошол жерде, соттошуп отура беришет жыргап коюпчу. Акырында по пробацию бул акчаны бере албайт экен деп чыгып кетет да. Акыйкатсыздык. Жумуш орундары. Алмаз Акунжанович, биз Кыргызстандачы акча алмайынчачы бир да жерге жумушка орношпойт. Мектепке мугалим болуп кирейин десе да, ошол мектептин директору болбой калганда 10 000 сом алат. Бер жагы. Акыйкатсыз жумуштан кетиргендер канча? Мына көчө күнүндө келди, милициядан бир байке келди. Жөн эле кетирүүгөн да. Жөн эле бир причинаны таап туруп эле, жакпайсың деп туруп эле кетирүүгөн. Эми ал көчөнүн милициядан келди, андан мурункуларды айтпай эле коюн, толтурат. Ар бир начальник бир жумушка келгенде, Алмаз Акунжанович, жанындагылардын баарын жок кылып туруп, анан өздөрүнүн элдерин отургузуп туруп, андан кийин келет да жумушка келгендечи, ар бир начальникчи. А могул жердеги биз министрлерге айтып атабыз, жаныңарда зам министрлерди кетиргиле. Анткени зам министрлериңер ошол жерде 20 жыл, 30 жылдан бери отуруп, ошолор анык. Ошол министерствону талкалаган ошолор анык десек, аларды кетирбейт. Ушундай базар, вокзал, бардакта эле жашап жүрө беребизби? Качан бүтөт да ушул мындай акыйкат келеби ушул? 2024 кайта келип берсе жакшы болот эле бизге. Алмаз Акунжанович. Жеткирип коебуз деп ишенем сизге. Чоң рахмат.